ууру кармалып азылап атат. Оорлукка шектелген жаранды биринчи милиция эмес, базардагы эл кармады. Ызырынган калың топ аны мамыга байлап, сабап, тытып, жеп кое таштады. Ал шектүү жаран Талас райондук ички иштер бөлүмүнө алып келинген. Алгач анын ден соолугун жана саламаттыгын текшерүү максатында Талас райондук ооруканасына жеткирилип, ал жерде медицина кызматкерлери тарабынан кароо жүргүзүлүп, анын ден соолугуна жана саламаттыгына эч кандай коркунуч жоктугун билдирилген. Анын жанынан 35.200 сом акча каражаты табылып алынган. Жана ал текшерүүнүн алкагында 2 жарандан арыз билдирүү келип түшкөн. Ал кылмышка шектүү катары делип, дагы бир жаран кармалган. Базарда байланган адам Ысык Көл облусунун тургуну болуп чыкты. Ошол себептүү аны гастролер ууру деп аташууда. Оорлукка шектелип кармалгандардын үстүнөн кылмыш иши козголду. Ууру кескиге өйгөн үчүн милициянын ишине көп сын айтылууда. Укук коргоо органдарына бөтөнчө сот системасына ишенич элде өтө төмөн, ишенишпейт. Себеби дегенде кылмыштуу деп сурак алып, созуп жүрө берип, анан бир убакта бир топ жыл өткөндөн кийин с истечением срока давности деп куткарып ийгендер деле көп болуп атат. Далилденбей калып, башкача болуп калып, айрыкча мына зомбулук көрсөткөндөр деле бошотуп жиберип атпайбы. Ошон үчүн эл буга ишенбегендиктин белгиси муну. Эки эттеп мамиле кыла турган иш бул. Кылмышка шектүүлөр кармалганда милицияга жетпей эле токмоктолгон бул биринчи учур эмес. Тили угуп жаткан милиция өз кезегинде колунда укуктун жоктугун бетке кармайт. Милиция кызматкерлери күнөөлүү деп айта бергенде мен алысмын, чын айтканда. Муну багы, конечно, багы милиция кызматкери болуп иштеген кишини көбү түшүнүп турат. Мыйзамдарга толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Мен муну тетиги 2018-2019 мына мыйзамдар күчүнө кирди да, 2019-жылы. Ошондон бери эле айтып келатам. Ал арада Талас облустук милициясынан чөнтөк кагууга шектелген кишини уур токмокко алгандар да жоопко тартылаарын билдиришти. Улуттук статистика комитети болсо 2022 жылы Кыргызстанда ууру кескилик күч алганын айтууда.